Салам алейкум, урматтуу туугандар. Азыр мына мусорканын жанында туруп алып, силер менен бир кеп салайын деп атам да. Мына 2020-жылдын отчетун көтөрдүм. Ал жерде мусорка, шаар тазалоо бүт бар тең. Бир жылдык отчету 750 миллион кетип, ошо менен 20-жыл шаар таптаза болчу да. Анан көп нерсе баягы жетекчиден турбайбы? Быйылкы ошо мусордун жалпы смет, мусор чыгаруу бюджети 1,4 миллиард болду да. Мындай айтканда почти 2 эсе өстү. Анан кийин бир жакшы жетекчиге биз жарыбай койдук. Мисалы, мэрден айып жок. Мэр бул тарыхта болуп көрбөгөн 200 миллионго жаңы техника алып берди. Иштеп аткан балдардын айлыктарын көтөрүп берди. Бирок бул жетекчиден көп нерсе зависит этет экен, көз карамдуу экен. Айлыктары мына 20 жыл иштеген балдар, грузчик болуп иштегендер, азыр кетип атат да. Жумуштан кетип атат. Мурун бул мамиле экен да, жакшы мамиле кылып, балдардын тилин тапсаң 20 миңге деле байкуштар иштеп келген. Азыр мына айлыктары 40 миң кылып, 45 миң деп киши таппай жүрүшөт да. Эмнеге? Анткени мусорда иштеш оңой эмес. Бул жерде айлыкты карап эле кишилер иштей бербейт. Бул жерде эң маанилүү бул мамиле да. Анан тазалыкта жөнөкөй мындай ишкана эмес. Ал жерде мындай мусорда жүрүп, бирөөнүн бокс идигин жинаган адамдар мындай гордый болот, чын айткандачы. Анан мына орто эсеп менен ушу мусор тазалаганга бир күндө 100-102 грузчик чыкчу эле бир күндөчү. Азыр мына 87 болуп азайып кетти. Анткени балдар кетип атат. Эмнеге кетип атат? Азыр эми тазалыкты мындай айтсаң, тазалык муниципалдык ишкана болбой эле темир жол болуп калды да. Мындай айтканда, эми келгенде же не обязательно өз кишилерин киргизип кылбай эле мында болгон 20-30 жылдан бери иштеген кишилер менен тил табыш иштеш керек да. Мыйзамды да бузбаш керек, мыйзам менен иштеш керек. Пиарды токтотуш керек да. Мына мен силерге көрсөтүп коеюн да. Эми пиар кылганда, мына могу жерден пиар кыл да. Мына мусордун баарын алып кетип атам депчи. Бүгүн суббота күн, жолдор деле бош. Моголардын баарын алып келип катсак болот да. Алып кетип жыйнап койсо болот. Эмнеге жыйналбайт? Эмнеге мурунку жетекчилер жыйнап татынакай эле иштеп келген да? Анткени иштеп аткан жалпы иш жааматтын тилин табышкан. Азыркы таба албай жатат мындай айтканда. Канча мен жаздым, түшүндүрдүм, момдай кылалы, элге мамиле кылалы. Бул жерде сен жеке компанияң эмес, бул мамлекеттик муниципалдык ишкана. Ар бир кишинин тилин табыш керексиң. Көчө шыпырап атабы, мусор жыйнап атабы. Анан кийин кыргыз негизи катуулаганды жакшы көрбөйт. Катуулап бирдем болсо жумуштан кетирем, алып салам деген болбойт. Анан кийин бирдем болсо мен тете өйдө жактан келдим, крышам күчтүү, силер иштей албай мени алып келди деген сөздөр ошо жакшы эмес да. Өзүңөр мында мен жамандаган жокмун балдар. Калыс өзүм оюм айтып атам. Эмнеге айтып атам? Анткени ишкана азыр жалпысынан 115 миллион сом карызга баттык да. Тариф көтөрүлдү, жаңы машина келди, бирок карызга батып атабыз. Андан тышкары мына соцфонддун алдында 80 миллиондай азыр карызыбыз бар. Иштесе болот да. Эмнеге водоканал мына былтыр 75 миллион сом таза киреше көрүптүр да. Эмнеге биз карызга батып атабыз? Ошондо эле анан тигил жаман, бул жаман дебей, бул адамдын өзүнөн болот да. Ошо кыскача оюм. Өзүңөр да комментарий жазгыла, бөлүшкүлө. Эгерде мени калп айтып атат десеңер, мен силерге финансовый отчетторду көрсөтөм. Мен аудиттин справкасын көрсөтөм силерге. Ар бир сөзүмдү тастыктап берем. Рахмат силерге.